8000 kilometr alыстан келдик азыр биз, билесиздерби? Бирок 8000 чакырымдан өзү төлөсө төлөгөндүр, бирок көпчүлүгү баласы, бир тууганы, дагы бир демөөрчү төлөп келген да. Бизде жакшы бир сөз бар. Арзан шорбо даамсыз болот деген. Ошондой келгендер бар дагы. Анан мында карасаңар алар өздөрү эле билинип калат. Мемокран чыкканда эле же оңду карайт, же солду карайт мынтип. Мына алар жалаң мында ойдуңду, чукурду, караңгы жерди, бир быткыл, сыткыл дедим ал жерге отургандан кийин мынтип жоготуп жүргенин ушунда таап алып, чегип аткандарды көрөсүң да. Неге келдиң сен? Сигарет чеккенге сен Кыргызстан сага эмне бат кичинелик кылып калдыбы? Ушул жерге келип сигарет чегет да. Көпчүлүк айтат да. Фалан дамла айткан экен. Дайым ошондойлорду мына кичине видеолорду алып алат алар дагы. Макры деген жерде алып алат. Дара Сымырбаев деген жерде алып алат. Ушуга окшогон. Эгер ушул таза боло турган болсо, мына бизде 81 жаштагы апа бар. Мына балдарыбыз азыр ушул жерде жеген тамагын, ичкен тамагын апам кешиги деп жешет да. Апам кешиги деп жешет. Апам кешиги деп ичишет. Апасынын отурган жерине отурат, анын кийимин талашат. Бул чоң энемдики дейт, бул тайенемди талашат да. Эгер ушунчалык эле ыйык болсо, сиз чегип аткан сигаретти келин тартып аласыңбы? Деп неге келиңер көрбөйсүңөр? Макулат да деп туруп алда деп туруп кетип калбайт. Неге үйүңөргө жаңы келген келинди сармай менен оздантасыңар дагы, анан кайнатасы чыгып туруп, нана деп туруп, неге ошону менен оздантпайсыңар? Эгер ушундай таза болсо сигарет, анда жаңы больницадан, төрөтканадан чыгып көтөрүп келген наристени, нана айын деп чоң атасы же тай атасы, өмүрлүк болайын ана деп аны менен оздантпайсыңар. Эгер неге ушул тамеки адал болсо баштаганда Бисмиллахир-рахманир-рахим деп баштабайсың. Эмнеге адал болсо бүткөндөн кийин түкүрбөстөн туруп дуа кылып койгула достор, демейсиң. Неге адал болсо мечиттин ичинде отуруп чекпейсиң дагы именно туалетке киргенде чегесиң. Харам да. Эгер неге адал болсо анда ата баштап бересизби өзүңүз? Деп андан апаңа, андан кийин чоң агаңа, анан өзүңчө балаңа неберең чегет, аңгары чеге деп чектирбейсиң. Анткени ал арам да. Ошондой арам нерсени ушул жерге алып келип чегип атасың. Пайгамбар чеккен беле? Кагалайындар, пайгамбардын туулган жеринде жүрөсүңөр. Эртең пайгамбардын жүзүн кантип карайсыңар дейм да.